Assalamu алейкум туугандар. Мындай бир жакшы жаңылык менен бөлүшкүм келет да. Жылда Жакер болжолдуу бир июндарда анан кыймыл аракет башталчу да. Жакерде иштерибиз июнга барып, анан кийин июндун 15-20 кийин лагерге барчубуз да. Быйыл негедир 1 апрелден биздин ишибиз башталып кетти. Бир мектеп келип, Жайыл Баатыр атындагы лицей экен. Балдар менен келишип ушул жерде ойноп кетишти. Анан эмнени айткым келет? Эми быйыл мынакей ушул жерге Кудайым буйруса бир 3 ай сезон, анан ага чейин, бул июнь, июль, август да, ага чейин буйруса мынау апрель менен май биз ушул жерде бололу деп чечтик да. Ушул жерде болобуз, могу жерди газондойбуз, могу жерлерди боз үйлөрдү тигебиз, тигиле элек боз үйлөр бар. Анан мына футбол ойногон жер, селкинчектер, волейбол ойногон жер, анан баардык мына толуктап боз үйлөрүбүздүн баарын тигип, анан дагы бир селкинчектин түрлөрүн жасап ушул жерге даярданалы деп атабыз. Эмнеге? Болжолдуу 5-10 майда ушул жерде балдар арасында, мындайча айтканда кичи көчмөндөр оюнун өткөрөлү деп атабыз да. Улуттук оюндар боюнча. Эми негизинен бизде Жакер боюнча, анан дагы башка толтура оюндар боюнча Кудай буйруса уюштурабыз. Буларга чүкө оюндары кирет, топташ, таяк тартыш, аркан тартыш, кыргызча кол күрөш. Кыргызча кол күрөш берки кол күрөштөй эмес да. Жана арм рестлингдегидей бул жакта кармап, бул жакта кармап эмес, мындай эч жерге тийбестен кол бир колду артка алып, анан момундай кол күрөш да, аны буйруса көрсөтөбүз. Кыскасы ушундай бир топ оюндар боюнча ошол мелдеш өтөт да. Мындайча айтканда кичи көчмөндөр оюну өтөт. Ошого бул жерди даярдайбыз. Кудай буйруса келесиздер, көрөсүздөр, күбө болосуздар. Бул биринчи жолу Кыргыз мамлекетинде өтөт. Анан барыңыздар, жалпы катышыңыздар. Дагы бир баса белгилеп айта кетели. Эми Жакер негизинен баягы кыргыз мындай баягы улуттук идеологиясынын негизи мындай бир очогу десек болот да. Ушул жерде дайыма иш чара 6 жылдан бери токтобой жүрүп келатат. Катышып атасыздар. Телевидениелер менен баягы иштеп келдик. Анан блогерлер иштеди биз менен, анан белгилүү адамдар, эстрада ырчылары, спортчулар, анан жанагы манасчыларыбыз, төкмө акындарыбыз, айтор баары келип бул жерде биз менен болуп, ошол улуттук идеологияны жүргүзгөнгө аракет кылдык. Эми буйруса дагы алдыда 1,5 ай бар. Ошол 1,5 айдын ичинде сиздер менен күнүгө эмне иш Жакерде болуп атканын Кудай буйруса маалымат берип тааныштырып турабыз. Ассаламу алейкум.